Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, эл жүгүн моюнга алып, элге кызмат кылуу чоң жоопкерчилик. Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн, жаркын келечек үчүн баарыбыз бирге аракеттенели. Экологиялык коопсуздукту сактоо боюнча Бишкектин абасын булгаган жылуулук электр борбору, автотранспорт жана жеке турак жайлар. Жептен чыккан түтүнгө комплекстүү экспертиза жүргүзүлүшү керек. Шаарда көмүр, күйүүчү отун колдонгон 60 мекемелик котельныйларды көзөмөлдөп, экологияга зыян берүүчү заттарды күйгүзгөн ишканаларга техникалык фильтрлерди орнотуу зарыл. Шаарга электромобилдерди алып келүү, жеке турак жайларды жана жаңы конуштарды газдаштыруу, таштанды полигонунун көйгөйүн чечүү. Шаардын коммуналдык инфраструктурасын өнүктүрүү, жаңы конуштарды таза суу менен камсыз кылуу, ирригациялык түйүндөрдү, саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды реконструкциялоо, канализациялык жана дренаждык түйүндөр менен камсыздоо. Шаардагы коомдук транспорт. Муниципалдык коомдук транспорт паркы жаңыланып, унаалардын саны көбөйтүлөт. Чет элдик инвесторлорду тартуу менен заманбап автобустарды, троллейбустарды алуу планы бар. Шаардын социалдык маданий өнүгүүсү боюнча мектеп жана мектепке чейинки мекемелерди колдоо, атайын музыкалык, спорттук багыттагы мектептерди көбөйтүү. Бул үчүн парктарга, гүл бакчаларга, спорт аянтчаларына машыгуучу комплекстерди куруу, жаңы футбол талааларын жасоо, веложолдордун узундугун арттыруу керек. Бийликке тартип, шаарга тазалык. Шайлообек Атазов, номер 12.